Орчун окуялар Дүйнө жаңылыктары 11 каналында бүгүнкү берүүбүздө көрүңүз. Сузакта алмалуу суусун жер көчкү тосуп калышы ыктымал. Мындан улам аймактагы 73 кожолугу бар алмалуу булак айылына коркунуч жаралууда. Ал арада Түркияда сойкулук менен алектенген кыргыз кыздары бошотулду. Аларды сойкулукка мажбурлады делген аялга карата кылмыш иши козголду. Ошондой эле бүгүн өзбек лидери Ислам Каримовдун Москвага болгон иш сапары башталды. Башынан бери эле мамилеси суук. Москва менен Ташкент башчыларынын эмнеге жолугушарын берүүбүздүн жүрүшүндө айтып беребиз. Аты жөнүм Айгерим Жаныкул кызы. Кутман кечиңиз менен Ол Сузактагы жер көчкүдөн баштасам, Жалал Абад облусунун Сузак районунда жүргөн жер көчкүнүн жылуусу активдүү көчкү алмалуу суусуна жетип, сунун нугун бир азга тосуп калды. Жер көчкү мындан арадагы жылса, алмалуу суусу толук тосулуп калышы мүмкүн экендиги айтылууда. Бул мындан 8 чакырым төмөн жакта жайгашкан 73 кожолугу бар алмалуу булак айылына коркунуч жаратууда. Эскерте кетсек, 24 апрелге караган түнү алмалуу булак айылынын 3 чат тилкесинде 1,2 миллион куб метрге жеткен жер көчкү жүрүп, мал сарайларды басып калган. Ошондой эле бир чабандын эч ким жашабаган үйүн жараксыз абалга келтирип, 2 кишинин үйүнө кооптуу абал түзүлгөн. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин Сузак райондук бөлүмүнүн башчылары, өзгөчө Кырдаалдарды божомолдоо жана мониторинг департаментинин башкы адистери, Кызыл Туу айыл аймагынын башчылары окуяны жеринен изилдешип, жер көчкүнүн кооптуулугу боюнча жергиликтүү тургундарга түшүндүү иштерин жүргүзүшүүдө. Башка жаңылыктардан 11 кыргызстандык кыз Түркиядан секс кулчулугунан бошотулганын Хаберлер басылмасы билдирет. Түрк милициясынын билдиришинче, грузиялык аял атайын жай уюштуруп, ал жакта 13 кызды күч менен кармап турган, алардын көбү кыргызстандык кыздар болгон. Мугла провинциясынын Бодрум аймагында жүргүзүлгөн атайын операция учурунда кыздар бошотулгандыгы айтылууда. Аталган басылма полиция кыргызстандык бир кызчалы Бодрум аймагындагы хостелдердин биринде аларды күч менен кармап турганы боюнча маалымат берген. Аталган жайды уюштурган грузиялык аялга карата болсо интимдик кызмат көрсөтүү боюнча атайын жай даярдаган деген шек менен кылмыш иши козголгондугу айтылууда. Эми теманы Сирияга бурсам, соңку маалыматтар боюнча жекшембиде Алеппо шаарында өкмөттүк күчтөр менен козголоңчулардын кагылышуусунан кеминде 26 адам мерт кеткендиги айтылууда. Улуу Британияда жайгашкан адам укуктары боюнча сириялык борбор маалымдагандай, жикчилдер көзөмөлдөгөн базардагы атышуудан 12 адамдын өмүрү кыйылды, арасында балдар дагы бар. Ал эми Алеппонун өкмөттүк күчтөр көзөмөлдөгөн районда 10 адам мерт кетти. Ошол эле маалда Америка Кошмо Штаттын лидери Барак Обама Сириядагы америкалык аскерлердин саны 300 адамга көбөйткөнү турат. Учурда ошондой эле Дамаск аймагында Американын атайын кызматынын 50-ге жакын аскери бар. Ушул жумада болсо президент Асад менен анын каршылаштарын тынчтык келишимге үндөө маселеси Женевада жандамай болду. Жаңылыктарды улантабыз. Өзбекстан президенти Ислам Каримов орус кесиптеши Владимир Путиндин чакыруусу менен бүгүн Москвага келди. Белгилей кетсек, Москва менен Ташкенттин ортосундагы мамиле дайыма оор болуп келген. Орусия менен Өзбекстандын алакалары акыркы 10 жыл ичинде ыраттуу өнүккөн эмес десек дагы болот. Маалыматтарга караганда, бул жолку сапарда эки мамлекеттин карым-катышына тиешелүү маселелер талкууланат. Ошондой эле аскери алакада кызматташтыкка тиешелүү маселелер дагы күн тартибине коюлган. Көп учурда расмий Ташкент Москвадан көз карандысыз экендигин далилдей турган кадамдарга барып, айрым учурларда көз карандысыз шериктештикке кирген мамлекеттердин регионалдык жыйындарында дагы көзгө илбеген учурлар болгону баарыбызга маалым. 11-де калыңыз, дагы бул кабарларга токтолобуз. Кыргызстандын гимнин чаңган медресе окуучулары интернетте талкууга алынган кыздардын аракети тууралуу муфтият түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөнүн айтат. Мындан тышкары, берүүбүздүн жүрүшүндө улуу жеңиш күнүнө карата ардагерлер тууралуу баяндоолорубузга күбө болосуздар. Жалал Абад шаарындагы Айша Садык медресесинде окуган кыздарга өлкөнүн гимнине карата аяр мамиле жасоо керектиги түшүндүрүлдү. Бул туурасында муфтияттан билдиришет. Эске салсам, Жалал Абад университетинде өткөн ислам темасына байланышкан жыйында дегенде гимн жаңырган маалда айрым кыздар ислам принцибине туура келбейт деген жүйө менен ордунан туруудан баш тартышкан. Бул темадагы социалдык түйүндөрдө абдан кызуу талкууга алынганы маалым. Жергиликтүү жаңылыктардан биз 9 май жеңиш күнүнө карата ардагерлер тууралуу сюжеттер менен улантмакчыбыз. Фашисттик Германияны жеңүүдө атайын кызматтын өкүлдөрүнүн дагы салымы чоң. 11 каналы бүгүн алардын бири 16 жашында өз ыктыяры менен фронтка аттанган согуш ардагери туурасында айтып берет.
Из 45 человек у нас всего 10 человек, которые еще ходят ходячие. Остальные уже все вот такие лежачие, больные. Поэтому, ребята, обращайте внимание, помогайте. Валентина Андреевна фронтко 16 жашында эле өз ыктыяры менен кеткен. Өзгөчө жөндөмдүүлүгү үчүн 3 айлык курстардан кийин ал атайын бөлүктө кызмат кылуу үчүн жиберилген. Потом у меня очень была хорошая память. 5 жашымдан баштап спорт менен машыкчумун. Эске тутуум да жакшы болчу. Мисалы, бир кишини бир жерде көрүп калсам, аны башка жактан баары бир таанып алам. Ошондуктан менин жөндөмдүүлүгүмө кызыгышып, өзгөчө бөлүккө которушту. Ушундан улам Украинага да жиберишти. Ал жакты коргогонум үчүн бир нече сыйлыгым бар. Ошентип Орусияны аралап жүрүп, тыңчыларды кармачук. Вот за оборону Украины у меня награда есть, даже 2. Ардыгердин айтымында согуш учурунда анда коркуу сезими болгон эмес. Сыноолор менен кыйынчылыктарды ал жеңил гана багыткан. Ну тогда мы знаете, как ощущали во время войны, что тяжело для нас. Согуш маалында патриоттук сезимибиз күчтүү болгондуктан коркуу сезимин билген эмеспиз. Жеңишке умтулуу менен өзүбүздү да ойлогон эмеспиз. Кедей болуп акча калсак да, суукта калсак да арман кылчу эмес элек. Чтобы победа, что ли, была, вот оно в сознании это все было. СМЕРШ аттуу бөлүктө кызмат өтөө аскерлер үчүн өтө оор болчу. Ошондуктан каарманыбыз өз командасы менен сыймыктанган. Наша разведка отлично работала, тоже за границей там. И в тылу врага, и там у них. Шектүү туткундардын армиясын жөнөткөндө эле анын кандай адам жана ким экендиги тууралуу маалымат даяр болчу. Говорили, а фамилии уже сказали, уже все. Их данные у нас везде по лагерям, они уже есть, и пальчики, и фотографии, все. Ошондой эле каарманыбыз жаштарды тарыхты урматтоого, Гитлерге каршы күрөштө кыргыз жарандарынын да эмгеги чоң экендигин унутпоого чакырат. Если ты, говорит, человек, поклонись старику добрым взглядом. Адамгерчиликтүү бол, карыларга ийкемдүү болуп, эч болбосо жылмайып кой. Эс алганга орун берип, оор жүк көтөрүп кетип жатса, жардам бергиле. Эч качан аларга ачууланбагыла. Этому мы сейчас учим молодежь. Гүлүм Эркинбек кызы, Александр Ногов, 11 каналы. Быйыл да согуш ардагерлери мамлекеттен 9 майга карата колдоо иретинде акчалай жеңилдиктерди алышмакчы. 11 каналына социалдык камсыздандыруу департаментинин өкүлү Нуржан Алапаева берилген жардамдар тууралуу төмөнкүлөрдү билдирди. Республика боюнча 4880ден ашык ардагерлерибиз бар. Азыркы учурда жылына бир жолу бул 9 май жеңиш күнүнө карата биз да ардагерлерибизди унутпай ушу майрамга карата акчалай бөлүнгөн 810 миңден ашык акча кетти. Аларга согуштун майыптарына 15 миңден төлөп атабыз. Катышуучуларына жанагы майып болгон, курман болгондордун үй бүлөлөрүнө 10 миңден берип атабыз. Мындан тышкары бул ардагерлерибизге ай сайын акчалай компенсация төлөнүп турат. Бул 7 миңден 1000 сомго, 1000 сомдон 7000 сомго чейин. Бул 7 миңден ошо катышуучуларыбыз, майыптарыбыз, согуштун ардагерлерибиз алышат. А жанагы курман болгондордун үй бүлөлөрүнө 1000 сомдон берилет. Бул акчалай каражат, бул туруктуу, бул өзгөрбөйт. Бул бардык жеңилдиктин баары эсептелинип каралган. Ошонун ичинде камтылган бардыгы. Тилекке каршы ардагерлерибиз жылдан жылга да айдан айга азайып баратат. 2 эсеге азайды десек да болот. Берүүбүздүн соңунда Кыргызстан Улуттук гвардиясынын Пантер атайын бригадасынын жоокерлери аскердик тактикалык машыгуулардын активдүү бөлүгүн баштаган туурасында айта кетелик. Жоокерлер ар кандай курал жарактардан ок атып, тажрыйба бөлүшүштү. Ошондой эле вертолеттор жана алыска уча турган учактар душмандын жер үстүндөгү буталарына сокку уруу боюнча абада атайын ыкмаларды дагы көрсөтүштү. Ушундай жаңылыктар бүгүнкү берүүбүздү толуктадым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча жакшы калыңыздар.